Андан кийин мындай жагдай абал болуп калат. Тоскоолдук бар. Тоскоолдук деп ошол орозо кармаганга уруксаты бар деген сөз. Же сапарында бар. Же болбосо оорусу бар. Анан орозо күндүн 5-инден кийин эле сопсоо болуп калды. Тим эле сонун. Же болбосо 5-имде кайтып келип калды өзүнүн жерине. Сапары да жоюлуп кетти, бир адамдын оорусу жоюлуп кетти. Эмне кылат бул адам? Келип алып өзүнүн үйүнө кайтып келип, аялы менен жыныстык катнашка барып, тамагын жеп, кенен жүрө береби? Же орозосун ошону улап кетеби деген сөз да. Ошондой эле жана этек кирип келген жана нифастагы аялдарда күндүн жарымында тазаланып калды. Жана кадимкидей капыр адам күндүз исламга кирип кетти. Же жинди адам күндүз айыгып кетти. Же балагатка жете элек адам күндүздүн жарымында өзүнүн балагатка жетип эсине келип калды. Эмне кылат буларга деген. Булардын акысында алымдардын арасында бул сөз бар. Айрымдар айткан, эгерде үзүрүм менен деген жана сапар жөөлүү себеп менен болгон болсо, оозу ачык эле бойдон калат. Мындай айткан тамак жеп, чайын ичип жүрө берсе болот ороз айында. Кайтпаса сапардагы адам сапарынан кайтып келсе, уурулуу адам айыгып калган болсо, үзүрү бар адам өсүнө келип калган болсо 5-инден кийин. Ал эми атайлап ачып салган адам болсо, ал орозонун урматы үчүн, ошондой кылган кылмыш үчүн ал күндү толуктап берет жана ошондой эч нерсе жебейт. Эсине келип алса да. Орозону урматтаган үчүн ал урматсыздык да, биринчиден эч себеби жок ачып алган. Анан оозумду ачып алдым, эми эмне болду да, болор ишим бар болду деп коюп, суу ичип, тамак ичип, кечке чейин жүрө бербестен ачка жүрөт, орозосу дагы кабыл болбойт. Аны кайтарып берет, бирок ошондо да жебейт да. Ал эми үзүрү бар адам болсо, жанагы алар жеп ичип жүрө берет. Сапарда жүргөн адам кайтып келсе дагы